Ассаламу алейкум, арабаңыздар улуу кыргыз эли. Ошол жаңырган жаз айында жаштар сүйлөсүн теле долбоору Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде Бишкек технологиялык архитектуралык колледжинин жалпы жаштары менен жана ошондой эле төрүбүздүн коноктору менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен негизги биз талкуулай турган тема бул жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста деген атабаларыбыздын жакшы накыл кеби бар. Биздин азыркы жаштарыбыз канчалык деңгээлде жакшы болуп атат, балким жакшы болгон жаштарыбыз дагы көп. Тилекке каршы биздин кээ бир айрым жогорку муундагы биздин ата-энелер, эже агайлар жаштарыбыз жакшы болбой калды деген дагы сунуш пикирлер айтылып келет. Ушунун тегерегинде сүйлөшөбүз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, биз менен бирге болуңуздар. Ушул азыркы биздин жаштарыбызга шерепчи конок болуп келген биздин конокторубуз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, Бишкек технологиялык архитектуралык колледжинин мүдүрү Роза Туяковна эжебиз конокто. Жана ошондой эле ушул аталган колледждин мүдүрүнүн орун басары Махабат Шамшиева эжебиз конокто. Коомдук ишмер, дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Азиз Шотонов конокто. Мына бизде радиодон, теледен көрүп атасыңар. Бүгүн эле ушул дагы бир мектепте 11 класстын кызы 9 кабаттан секирип каза болду. Ата-энесине бир аз таарынган экен. Ушул да кандай? Силердин оюңарча ушинтип коркутса да болобу? Ошолорду айтсаңар. Ал кыз секирген себеби ага Алла Таала эме берди болуш керек да, сыноо берди болуш керек да. Ошон үчүн секирип кетти деп. Сыноодон секирип көрсөтөйүн деген экенсиңер да. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бүгүн сиздер менен биз ушул жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста деген темада сүйлөшүп жатабыз. Андыктан азыркы биздин жаштарыбыз ушул секирип дагы сыноодон өтүп калышкан. Анда жаштардын оюн уксак. Бул азыр 21 кылым, эмне кылам десе да өзү билет да. 18ге чыктыбы, болду, андан ары өзү билет. Кандай жашайм десе да өзү билет. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Бирок ал бул макалдагы бир четинен карап көрсөк туура да, кайда башка четинен карасак бул да туура эмес да. Үйүнөн 11 класска чейин окугуча ушундай таза жакшы жүргөн кыздар да, балдар да бар. Анан шаарга келип бузулуп кетишет да. Аларды ким бузат? Аларды достору бузат, подружкалары бузат. Бирок мен айтат да ошолоргочу, эгер адам болгусу келсе, өз башы менен ойлонсун. Достор эмнеге бузат? Жакшы деп ойлонот. Мисалы келсе, шаардардын баары менен келип жүрөт. Анан бул жакшы экен. Анан караса, жакшынакай жазуулар тамеки чегип турат. Анан о жакшы экен. Ойлонот да. Ооба, ойлонот. Ойлонот, анан жазат, туурабы? Ооба, ойлонот. Ал бирок кандай кызыгат да, кызыгат. Мен деле ушундай көрбөймүнбү депчи, кызыгат да. Ал кызыгуу деген эч пайда алып келбейт да. Макул, мейли чегип көрсүн, макул ичип көрсүн да. Бирок андан эч пайда жок да. Мен айтат элем да, кызыккандын кереги жок. Өз жашоосу менен түз эле жолго түшүп алып кете берсин да. Мен эми сиз туура айтасыз да, жыргайт, ал убактылуу жыргайт да. Бирок ал билет ушу туура эмес экенин билет, бирок кайда кыла берет да. Анан мен айтып атпаймынбы? Ошон туура эмес экенин билип туруп жазабагыла да. Өз башыңар менен ойлонгула, өз башыңар менен бир жолго түшүп алып кете бергиле да. Сиз убактылуу жыргап көрдүңүзбү? Мен чынын айтсам, мен эч кандай алкоголду алып көргөн эмесмин жашоомдо. Албайм дагы, Кудай сактасын андан. Ошо бизге тарбия берген эжелерибизге, агайларыбызга, анатабызга, сиздерге чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Мен ойлойм, кыска юбка кийсе эле көчөгө чыгып кеткен кыздар деп ойлобоймун да. Себеби кыска кийген юбка кыздар бизде көбүнчө жакшы окуган кыздар болуп чыгып жатат. Жакшы тарбия көргөн кыздар болуп чыгып жатат. Анан жанагы секирди деген кыз ал турмуштун сыноосуна просто чыдабай калган болсо керек деп ойлоймун. Турмуштун ошондой сынагына дагы сынбаш керек эч качан. Силер кандай ойлойсуңар? Анда жаштардын оюн уксак.
азыркы убакта айтып жатат ошол жаштар баары бузулган деп. Эми кошулабыз, бирок баары дегенге кошулбайбыз да биз. Жаштар бузулуп жатат десеңиз кичине жарашат. Азыр эле өзүңүздөр айтканда кыздар өзүн таштады дейт. Ал ошол биринчиден ошол мындай ата энеси тарбиялагандан карайт да. Ата энесин угуп кичинекейинен жакшы өскөндө ошол өзүн ырытпай ата энесин сөзүн угуп кетмегиле. Биринчиден ошол сиздерде болгон ата энелерден да зависит этет. Анан балдардын өзүнөн да кетет. Бул жерде ата энелерди күнөөлөштө болбойт. Себеби ата энелер ол өзүнүн эмгеги менен эме кылат. Балам ушу балам 2-этаждан же 9-этаждан чоңоюп түшүп кетсин деп чоңойтпойт аларды, чынбы? Алар өзүнүн жүрөгү менен, жүрөктө иман болсо, дайыма эме болот. Түз жолдо басса, түз жолдо басып кетет. Ал чындап эле куржайсы өзүнүн кругунан зависит этет. Эме болгончу ичкен, чеккен эме. Бирок ата энелерди бул жерде аралаштырган туура эмес. Сиздин куругуңуз кандай айланпаңыз? Кругум Кудайга шүгүр жакшы, имандуу, дайыма динге ишенген, Кудайга ишенген, жүрөгүндө иман бар кыздардан. Достор. Жаштар сүйлөсүн. Эжек айтты, мини юбка кийгендердин бүт баары жакшы окуйт деп. Көбүнчөсү да. Анан ошо мини юбка кийген кыз бузулуп кетпейт деп ойлойсуңарбы? Кечиресиздер, бул жерде мини юбка, кыска юбка кийгендин баары тең бузулуп кетет деген сөздөн алысмын. Себеп дегенде мен дагы жаш болгом, мен дагы убагында ушул шаарга окууну бүтүп, мектепти бүтүп келгенде керек болсо мен 17 жашымда Бишкекти биринчи жолу көргөм. Өзүмдүн күчүм менен окууга тапшырып бюджетти аяктагам. Анан убагында мен деле кыска кийгем, керек болсо азыркыга чейин деле кийем. Анан мен өзүмдү бузулуп кеттим деп ойлобойм да, Кудайга тобо, семьям бар. Ушундай кызмат иштеп атам. Ал адамдын өзүнөн эле болсо керек. Азыр мен кыска кийген жокмун, бирок кээ бир учурда мындан деле кыска кийип алган убагым болот. Суроом бар да. Ушул кыска юбка, мисалы сиз кыргызсыз, кыргыздын маданиятын, кыргыздын салтын сыйлайсызбы? Сыйлайм. Мен сыйлап, мен бул убакка чейин деле узун деле юбка кийген күндөрүм болот, азыркыга чейин деле узун көйнөк кийген деле күндөрүм болот. Мен бардык бул замандын, коомдун өзгөрүшүнө гана байланыштуу нерсе деп ойлойм да. Себеп дегенде айылдан келген кыздар, мисалы бардык жаштарыбыз келе калып эле ал узун юбкасын кыркып мини кие калуу да эмес кеп. Ал коомдун өнүгүшү. Экинчиден, бала деген комплексоваться этет. Же болбосо мен кыска кийсем эле сиз айткандай эле, а мен андан жыргайм деген майнда эмес. Ал ошо коомдун түзүлүшүнө карата өзүнүн Эмнеге кийесиз ошо кысканы? Эмнеге кийесиз? Эмнени көргөзгүңүз келет ушу менен? Мен сиз ойлогондой андан жыргайм дебейм. Мен коомдун өнүгүшүнө гана карата элдин арасында өзүмдү эркин эле алып сезүү деп ойлойм. Сиз коом үчүн кийип атасызбы анда? Коомду жыргатыш үчүн кийип атасызбы? Мен коомду да жыргатуу эмес. Мен ошо коомду өзүмө удобно кылып эле эркин алып жүрүү үчүн кийем. Эркин алып жүргүзсө болот, Ушул мен жалпы эжелерге суроо да. Коом өнүгүш үчүн эмес. Азыр мисалы кыран аялдарыбыз чыкпай атат. Мисалы мурда Курманжандатка сыяктуу канчалаган Айчүрөк деген кыйын аялдар чыккан. Ошол энелерибиз абийирлерин намыстарын сактап, өздөрүнүн денесин бекитип, имандуу болушкан. Эми азыркы заманда сиздер өнүгүү деп туруп Европаны туурап баратабыз, бузулуп. Бул наоборот биздин бузулганыбыз эже. Бул ойго кошуласызбы же, кандай? Бул бузулганыбыз да биздин. Мен бул ойдон эч качан кошулбайм, алысмын дагы. Бул азыр мисалы мини юбка деген бул Европадан келди. Биз кыргыздар мурда мини юбканы билген эмеспиз. Тарыхта кыргыздар адеп ахлак, маданияты менен башка элдерге караганда айырмаланган, эр жүрөктүүлүгү мененчи. Азыр болсо биз эң отсталый немеде калдык. Себеби биз өзүбүздүкүн таштап туруп, Европанын цивилизациясы деп канализациясына уланып алып туруп бузулуп калдык. Мисалы Россияда аялдар мини юбканы мындай адатка айлантып туруп, народный кийим деп кийип алышты. Азыр билсеңер, Россияда русский крест деп өлүм көбөйүп, төрөлүү азайып калды. Эмненин себебинен десе, ошол аялдардын жылаңачтануунун себебинен эркектер потенциясы түшүп, импотент болуп калды. Жана аялдар жылаңач болуп көчөгө чыгып алды, аны эркектер карай берип, көздөрү жана нерв эмелери өлүп, импотент болуп калды да. Бул ойго кошуласызбы? Бир доктор, муну мен айткан жокмун, муну бир доктор, орустардын ученый айтты. Эгерде биз тез аранын ичинде орустардын аялдарыбызды паранжыга өткөрбөсөк, анда орустар түп тамырдан жоголот. Мына эми азыр орустар жоголуунун астында. Биринчи далил, экинчиси токтоп туруңдар. Экинчиси Кореяда аялдар жалаңач мини юбка деген ошол кореецтер аларды аябай киет. Эркектери как кыздарга окшоп калган да.
күчүп болорчу. Баягы эгер аялды карай берсе, эркектин көзү канып, жанагындай эркектик күчү жоголуп калат да. Бул медицина, мен медицинада айтып атам. Импотент деген оору болот. Ушул суроого эле жооп кылат элем. Мен бул көз караштан таптакыр алысмын. Баардык нерсе адамдын өзүнүн ыйманынан гана көз каранды деп эсептейм. Эгерде адам ыймандуу болбосо, мейли чулганып алсын, ал жасаочу нерсесин жасайт. Жаштар сүйлөсүн. Мен айтарым, мындай кыска юбка же узун юбка дегенге байланыштуу эмес. Себеби адамдын ички дүйнөсүндө эмне бар, аны эч ким билбейт. Сырткы келбети баарыбызга окшош эле, мисалы үчүн булбанын ичинде кандай нерсе жатат мен билбейм. Мини юбка кийсе деле мүмкүн анын жүрөгү тазадыр. Анын жаган ой жоктур. Анан балдарга айтат элем, кыздар эмне үчүн мини юбка кийгенде карайсыңар, айтып калчы ушуну силер дагы. Мен агай, мен Эркектер сен шортик чейин же жанагындай трусы чейин келди, цветной трусы кийип алып. Сабакка. агай, андай кие албайсың да, себеби ички дүйнөң ага эме Ал культура, маданият, цивилизация. Цивилизация да бул деле. Шортик да цивилизация туурабы? Ошондой болуп келди, сабакка эмеси көтөрөп портфелди. Анан силерге лекция окуйт берди досканын жанында. Кандай көрөсүңөр? Баарыңар кызыгып карайсыңар. Туурабы? Доцентти кызыгып карайсыңар. Кандай бул ой пикири, кандай оюңар бар, сунуштар бар? ар бир окуу жай болгондуктан агай узунураак кийип эле юбка кийип, ар бир жеринин өзүнүн формасы бар. Ошого ылайыктуу эле кийиш керек деп ойлойм. Биринчиден агайлар эч качан шортик кийип келбейт. Бизде балдар кыздарыбыз деле шортик чейин келгенге мүмкүн эмес, сабакка туурабы? Анан кийимден мен ойлойм, кийим эч сырткы эле келбетибиз. Кийим. Ошол кийимди жарашыктуу кийсе жакшы эле болот деп ойлоймун. Анан жолдош эксперт, мен сизге такыр баягы эмелериңизге кошулбайм. Россия мурда аялдардын кийимин алсак, рубашка менен сарафан кийген. Эч качан юбка кийген жок. Мурда эже Эми бул цивилизация деп биз цивилизацияга бардыгыны жүктөп салбашыбыз керек. Биздин өзүбүздүн окуу жайдын маданияты бар. Өтө кыска кийбейт кыздарыбыз. Балдарыбыз өтө ачык же кыздарыбыз өтө ачык кийимдерди кийбейт. Бул биздин койгон талабыбыз ушул. Колледждин талабы. Анан агайдагы мисалга шортиктен эч качан лекцияга келе албайт. Даже университеттин эшигинен босогосунан аттай албайт. Туурабы кыздар, балдар? Анан биздин кыздар кыска юбканы кийсе же балдар жеңилирээк кийинип койсо ал жактан импотент болот деп эч качан кошула албаймын. Бул медицина, мен факты менен сүйлөйм. Биринчиден, мурда илгери больница деген болгон эмес. Кыргыз больницаны билген эмес. Кыргыз эле эмес, бардык өлкө. Мурда медицинада өнүккөн жок болчу. Азыркыдай Европанын мини юбка деп жалаңаш чыгып алгыла деген система жок эле да. Эркектердин уруктарын тукумсуз кылуу, аялдарды жалаңач чыгарып, сойкулукту көбөйтүү, өлүмдү жана бузукулуктарды күчөтүү системасы азыр бирге кирген. Ошон үчүн азыр мисалы азыр эже сойкулук эмнеге көбөйдү? Сойкулук эмнеге көбөйдү? Адам өлтүрүү эмнеге көбөйдү? Оорулар эмнеге көбөйдү? Ипотензия, потенция, толтура оорулар бар азыр. Жок барбы эже? Эмнеге көбөйдү? Ошол аялдардын бир жалаңаш чыгып кеткенинен аларды карап эркектер жаман ой менен үй бүлөсүн ажырашкандар бар, көчөдө турган кыздарга баргандар бар. Бул ачык чындык. Ал эми Европа келип туруп, Европа, еврейлер, аз токтоп турсуңуз. Мен сизге мындай суроо берейин. Эмне үчүн кыргыздын эркектери аялдарын иштетет? Анда. Эмне үчүн үйдө кармап, паранжа кийдирип, үйдүн жумушун жасаттырып, балдарыны, аялын камсыз кылбайт? Эмне үчүн аялдар азыр базарга чыккан үй бүлөсүн багат? Анда ошондой суроо пайда болот. Бул мындай эже. Негизи пайды эркек көчөгө ылайыкташтырылып, күчү силовой акыл жактан артыкча аялга караганда. Эркектер туура, эркектер азыр аялды багып, үйгө отургузуп коюп, илим, билим, күч жагынан эркек аялды камсыздаш керек эле. Аялдар эркектерге моюн сунуп, эркектердин айтканын үй жайын карап, балдарын тарбиялап отуруш керек. Мына ошондо баары жакшы болот.
Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүн биз сиздер менен ушул жакшы болуу астаста, жаман болуу бир паста деген макалдын тегерегинде сүйлөшүп жатабыз. Анда жаштардын оюн чогуу көрсөк. Мен экономика факультетинде 2 курс окугам. Анын аякта бир жакшы мыйзам бар. Спрос болбосо предложение болбойт. Эгерде эркектер каалап атат кыздарды болсо, ошон үчүн сойкулук пайда болду. Эркектер каалап атат, ошон үчүн болсо мини-юбка болду. Эгерде эркектер кааласа, анда эч нерсе болбойт болчу. Анан батышты жамандаганга да мен каршымын да. Бардыгына жооп бар. Алардан да болсо мурун эле сурашкан, алар болсо жооп берген. Биз восточный танцты көрүп, вдохновение алып, анан кийин ошондон чыгарганбыз деген. Бул жоопту дагы болсо. Анан эң биринчиси болсо суроо болсочу, үйдө жөнүндө болсо, келгенде болсо, эмнеге айылдан келгендер болсо шаар кегине бузулуп кетет деп. Буга болсо силердин убагыңарда болсо ата-энеңер силерге таасир эте алчу. Силердикинде болсочу, силер жакшы тарбиялуу өскөнсүңөр. Казыр болсо Ата-энеңер таасир бере албай атабы? Казыр болсо таасир берген болсо, телевизор таасир берет, казыр интернет таасир берет. Бардык СМИ деп коет, средства массовой информация, ошолор таасир берип коет. Эгерде карааны тарбиялаган болсо, кантип тарбияланат? Кийин эмне менен убакыт көп коротсо, ошол болсо тарбия алат. Рахмат. Жакшы. Мисалы үчүн ата-энелер көбүнчө үйдө болбойт да, алар Россияга башка жака иштеген кеткенде балдары туугандарыкында калып, аларды тарбияга берүүгө өзүнүн балдарына тарбия бериш керек да, ага карап, анын башка коомчулукту көрүп ошого барат. Мисалы үчүн балдарды эле алсак, бирөө кыска юбка кийип, бирөө узун юбка кийсе, булар жизнь узун юбка кийгенин карабайт да алар. Ошо кыска юбка кийген. Эмнеге карайт ал кыска кийгенде, эмнеге карашат? Ошо булар ошого кызыгат да, ошондой менен эле кылабыз деп. Бул балдар болсо аны алам, эме кылам дебейт да, только кызыкчылык үчүн аны колдонуш, кыздарды колдонуш үчүн эле карашат да, узун юбка кийген вообще карашпайт алар. Силердин оюңар кандай, жигиттер? Саламатсызбы? Менин оюм деген бул сага мен эч качан кошулбойм. Силер айтып жатпайсыңар мындай жанакы кыска кийимдерди кийип келип дегенчи. Бул туура эмес. Биз деген мисалы балдар деген андай эле кыздарды карабайбыз, мындай жакшы ыймандуу болуп жүргөн кыздарды эле карайбыз. Анан силердин эле курба кыздарыңар кийип келсе, мен эмнеге ошондой кийимдерди кийип келбейм деп, силер да кийип келесиңер. Анан балдарга шылтап жатасыңар. Бул мындай туура эмес. Мисалы үчүн базарга барсаң деле азыр бүт баары эле батыштын кийимдери болуп кеткен да. Өзүң кыргыздын кийимдери кымбат, анан болуп бүт баары эле батыштын кийим кийип, анан кандай кийим кийиш керек, анан баары ошондой. Демек ушул силердин жакшы болууңарга кийим да таасир этип атабы? Батыш көбү батыш жактан келет, коомчулук кандай кийинсе, адамдар да ошондой кийинишим керек экен да ошого кызыгат да. Мен бул жолдош эксперттин айтканына кошулбайм. Анткени бул орустарда бар эмеспи, не стоит судить человека по внешности депчи. Мына мен деле кыска кийип жүрөм, бирок мен мындай сойкулукка берилип кеткен жокмун, ал адамдын ички дүйнөсүнөн да, туурабы? Мисалы мына кыз айтты да, азыр мини юбка кийбесең балдар карабайт депчи. Балдар мини юбка үйлөнөрдө мини юбкачан кызды алабы, жалаңаш жүргөн көчөдө жатып ар жерде. Же оронуп, ыйманын сактап жүргөн балдар менен жүрбөгөн кыз алабы. Кайсысын ал? Неге аны карайт, аны колдонбош керек да, ал дагы кыз да. Аны ойноп алып туруп анан кийин беркине аны караса нормально сүйлөшүш керек да. Бул өкөңөргө тең бияктан спорт эткен туура эмес окшойт деп ойлойм да. Анткени ал орустарда сен орустар дейсиң, орустарда бар, у каждого голова на своем плече дейт, туурабы? Ар кимдин өзүнүн ичинде да, туурабы? Сен мындай сыртынан мен сени айта албайм да, мен сени азыр карап туруп айта албайм, бул мындай адам экен, бул мындай адам экен депчи. По внешности не стоит судить, да? Сен у каждого своя голова на своем месте, да? Голова-то на месте, а башында эмне бар ичинде? Жок, эми ошол адамдынчы. Мисалы мына сен тышы кейпин карайсың. Мен мисалы сен тышың кейпин карап мен айтам. Сен западный жакка кетип баратсың. Тетиги жолукчан кыздарды көрсөм, мен айтам, бул мусулманча жакка кетип бараптыр деп. Көрүнүп турбайбы тышынан? Жок. Кандай бул туура эмеспи? Мен сизге кошулбайм, анткени мен западный жакка. Тышыңан билинет да сен ким экениң. Жок, мен макул тышыман кийими менен кошулуп бараттырмын, бирок адамдын ички дүйнөсүндө да алчы. Мен азыр ички дүйнөңдө деле ошол да, ички дүйнөңдө мен ойлоп атсың. Мен жанагы Монна Лизага жана ким эле жанагы артисткага окшош болсом деп анан чачыңды кыркып атасыңар. Мен да баланча артистке окшош болсом деп, Бадеева окшош болсом деп бирөөңөр бир нерсе кыласыңар. Кечүмпөөгө окшошойн деп бирөөңөр ичиңерде уже кечүмпө болатсыңар. Жок, мен сизге кошулбайм, туура эмес.
Анткени бул биякта мага жана ата энелерге дагы асылганы мага жаккан жок. Анткени бул ата энелерден деле тарбия беришет. Айтып атат аялдар үйдө отуруш керек деп. Менин ата энем бар. Атам деле иштейт, апам деле иштейт. Бирок антип экөө ажырашып кеткен жок. Экөө тең кафеде иштешет, повары. Бирок атам башка жакта иштейт, апам башка жакта иштейт. Бирок экөө ажырашып кеткен жок. Жакшы ыймандуу эле жашап атышат. Ажырашпай эле жашап атат, Жашап атышат, жакшы эле жашап атабыз. Мына мисалы жанагы кыз секирип кетип атпайбы? Кечеде секирип атат, күндө эле секирип атат терезелерден. Ошолорго эмне үчүн ата энелер бар алардын деле турабы? Жок, ал кыздын деген өзүнөн да ал деле может билбейм бир нерсеге чыдабай кетсе керек алдыр. Мисалы мына көчөлөрдө денелерин сатып жүргөн кыздардын ата энелери барбы? Бар да булардын. Эми бар болуш керек, может ал мен айтып атпаймынбы, ар кимдин өзүнүн ичиндеги оюн, ар кимдин кызыкчылыгы да ар кимдин өзүнөн зависит этет. Туурабы? Ал мисалы мен ар кимдин колунда бар андай болуп кетишчи. Жакшы болуш, өзүңөр айткандай аста жаман болуш бир паста дейт. Бир эле иш кылып жаман болуп кетсең болот. Бирок канчалык жакшы иш кылсаң деле, ошону канчалык көп кылсаң, ошо жакшы ишти көп кылсаң, ошондо гана жакшы болосуң да. Ал моякта баарыбыздын колубузда бар андай жаман болуп кетишчү. Мисалы сойкулук болуп кетишчү, ар кимдин колубузда бар. Бирок биз ойлонобуз да, кайсы жолго басабыз. Налево или направо депчи, каяка кетсек туура болот депчи. Ал ар кимдин Кайсы жака барсаңар туура болот эми. Эми оңго барсаң, конечно, туура болот. Мен азыр мен мондай кийинем, мен билбейм, мен ойлойм бул туура эле болуш керек депчи. Анткени мен мен анткени ичимде сойкулукка берилип кеткен жокмун, сойкулуп кеткен жокмун. Сен дискотекага барасыңбы? Дискотекага барбайм. Кантип барбайсың? Барбайм. Мен ушул шаарга келгенден бери мен Нарында окуучумун. Нарында окуп жүргөндө мен школа мектебимдин ошо дискотекасына барчумун. Бирок мен шаарга келгенден бери эч жака үйүмөн чыга элекмин. Мен анткени иштейм. После учебы я работаю. Менден кийин 3 сиңдим бар. Бир эжем бар. Эжем да иштейт, ошо сиңдилерибизге биз. Жаштар сүйлөсүн. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар. Саламатсыздарбы? Ушу эме талкуулап атат. Мен деген ушу кыздардын мини юбка кийишине деген бул түздөн түз деген күнөөлүү деп батыштын саясатын эсептейт элем. Анткени батыштын саясаты бизди басты азыр. Басып бизге деген жаман жактарын үйрөтүп атат да. Жаман жактарын үйрөтүп атат. Мисалы үчүн эми батыш алар болсо деген мусулман эмес биринчиден. Алар болсо башка диндеги адамдар, еврейлер деп айтабызбы? Алар болсо бизге деген жакшы жактарын үйрөтпөйт. Биз жакшы жакты үйрөнүш үчүн мисалы үчүн мусулман өлкөлөрдөн жакшы жактарды үйрөнүп алсак болот. Ал эми биз кантип үйрөнүп алса болот? Мисалы үчүн алардын эми мисалы үчүн мусулман жаман жагы жок да, мусулман өлкөлөрдүн жаман жагы жок. Алардын жакшы жактары бар. Ошолорду гана үйрөнүшүбүз керек. Анан биз азыр батыштын саясаты бизди азыр каптап атат, каптап турат. Каптаганда кандай каптап атат? Ошонун бир экисин айтып берчи. Мисалы үчүн эми кыздар азыр деген батышты туурап кетти, мини юбка кийип атат азыр. Көптөгөн жанагы мисалы үчүн аязатын айтсак тең укуктуу болобуз деп чыгып атат азыр. Азыр эжелер айтпадыбы? Жакшы эле мынакей ыңгайлуу, эми заманбап кийим депчи. Анан сен эмне менен далилдеп айтып бересиң кыскараак, э? Мен далилдеп айтсам, мисалы үчүн биз деген башка мамлекетти батышты карап өнүкпөшүбүз керек. Өзүбүз алар өзлөрүн карап өнүгө берсин. А биз болсо биздин ата бабабызды, каада салтыбыз, кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн каада салтыбызды, тарыхыбызды карап өнүгүшүбүз керек. Ал жактын жакшы технологиялары, мисалы техникаларын колдонсок болобу? Технологияларын колдонсок болот. Анан башка жанагы технологиялардын илимдерин, ошолорду колдонсок болот. Бул эжебиз айтат, кыска кийип жүрөм, жашыман бери эле азыр да кийем, коомчулук бизди немете жактырат депчи. А бул жерде да эжебиз айтты, узун юбка кийгендерди жигиттер карабайт, кыска юбка кийген кыздарды карайт деп. Ошондо кыздардын максаты бул жерде кайсысын карайсың? Жигиттерди неметип калып атат да. Энди өзүнө каратыш керек максатында чыгып калып атат да. А мен өзүм Кудайга шүгүр, дин жолунда жүргөн балам, жакшы жагын карайм. Аларга жаман болбосо керек, ал өзү деле аврат жайларын жаап жүргөнчү. Азыр эжебиз айтты, жакшы эле жүрөм, иман бар бизде, иман бар үчүн биз ушинтип сойку болбой кетип атабыз, жаман жакка баспай кетип атабыз депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айткан экен, имандын эң төмөн даражасы жолдо ыза берүүчү нерсени алып коюш депчи. Ал ыза берүүчү нерсе деген кандай? Ал жолдон таш жатабы, таштанды жатабы, ошону алып коюш депчи. Ал эми биздин азыркы жаштарыбыз болобу, карыларыбыз болобу, картаңдарыбыз болобу, кээ бирлери эле албаса, азыр эч ким албайт да. Алып турасызбы? Эми Кудайга шүгүр, аны көрүп калсак алып калабыз. Өзүбүздүн мактагандай болбоюк, бирок мактанган эмес, тозок отунан сактанган деп коет анычы.
Анан кийин азыркылар болсо албай да калды. А бул ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадиске такалып калып атат, адан төмөн даража жок депчи. Себеби эмнени айткым келди? Азыркы жаштардын иманы жок деген айтып атам да. Азыр дагы айтты, батыштан баарысы келип атат деп. Туура. Батыштын каптап туманы курсакты арам менен сойкуза баштадык да бизче. Арам деп айткан себебим батыштан кайсы кандай деген жаман иштер келип атат да. Алар кандай кино тарса биздин Кыргызда ошого келип такалып калып атат. Азыр адам көрсө чочуй турган Кыргыздын Пустой дом деген кино чыгып калыптыр, Кудай сактасын. Энди ошо менен жаштарды кандай тарбиялап жатат да, ошо мененчи. Ошону көрүп алып жаштар кандай ойлорго барып атат, кандай жака барып атат. Кыргыздар ушундай болуп калыптыр, биз да батышка жетейин деп калыптыр. Дагы ушуну өргүндөсөкпү деп дагы алдыга жылган немелер болот да. Кээ бирлериндечи энди баардык нерсенин эки нерсеси бар эмеспи? Мисалы үчүн шым узун, адан кичекейирээк, кыскараак, шортик, адан дагы кыскараак болуп кетсе дагы башкасы. Ал эми көнөктүн деле ошол жең узуну бар, жең кыскасы бар да. Адамдын да эки нерсеси бар, имандуусу бар жана имансызы бар депчи. Эми имандуулары андай жаман жака барбайт окшойт деп ойлойм мен. Себеп дегенде саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде көп деген неме келет. Мен артыман ээрчиген нерселер жакшы жака гана барат, жаман жака барбайт депчи. Рахмат. Рахмат. Өтө бизде кыздар, балдар көп болуп атат, Жакшынакай эле келген бул жерге. Анан кийин сүйүү деген вирус жукту башына. Анан боюна бүтүп секирип атат. Ошондой экенби. Анда ата-энесин сыйлап келген кыз. Анда ал кыздын вообще башы жок экен да. Эмнеге? Эмне жерде 100 000 кыз жүрөт, 100 000. Көчөлөрдө, ар жерлерде, сауналарда, бүт жерде 100 000 кыз болуп калды, 100 000. Алардын баарынын башы жок бара. Жок, башы жок. Мен башы жок деп эле эсептейм мисалы. Жок, башы бар, жакшынакай акылдуу эле кыз. Башына вирус бар да, вирус. Анан бул жакта жана кыска кийген кыздарды балдар көп карайт, анан узун кийген кыздарды карашпайт депчи. Кыска кийген кандай карайсың? Ар бир бала, ар бир эркек бала узун кийген кыздарды жакшы карашат. Факт да булчу. Бизде мисалы карайт дегенде жүрөт деп атат. Мини юбка кийсең, жигиттер сен менен жүрөт дейт. Узун кийсең, сен жаныңа жолобойт деп атат. Вот именно ошону айтып атам да азырчы. Бул жерде кыздар эркектердин көзүн күйгүсүп алып жүрсө, конечно, шайтан аралайт эркектердичи. Барып таанышабыз. Тормузуңар кармай калабы? Кармабай калат да, чын элечи. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу туугандар, баардык эле нерсенин жакшы жана жаман жагы бар. Мисалы, көчөдө ичимдик болуп турган байкелерди көрүп, биз тарбия алсак болот. Булар ичип жатат. Биз ушуларды көрүп, ичпешибиз керек. Булар кулап жатат. Биз кулабашыбыз керек деп, эң биринчи кезекте биз дээрибизди, баягы ниетибизди түз коюшубуз керек экен. Анан мисалы көчөлөрдө байкап карасаңыздар, мы тебя любим Бишкек дейт. Бишкек дейт. Анан ал жерди Бишкекти сүйсүн албетте. Бишкекти сүйгөндөгүсү жакшы. А бирок ошол коомдук жайды булгагандыгы кайсы да? Анан айтайын дегеним, бул мини юбка кийген кыздарга бул залакасы тийсе керек деп ойлойм. Анткени мисалы алар кыска кийсе, жазгы суук жандан өтөт дейт. Суук тийип ооруп калышы мүмкүн. Булар келечектеги ата-эне. Булар татыктуу келечектеги бизди көптү үмүттөндүргөн ата-энелер болсо, булар келечек өлкөнүн бийиктиги жана өркүндө өскөндүгү деп билсек болот экен. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мисалы үчүн бул жерде ата-энелер күнөөлүү деп жатышат да. Бирок ата-энелер күнөөлүү эмес бул жердечи. Мисалы үчүн ата-энелер болсо баласын ушунчалык жакшы көрүшөт да. Ал жакшы көргөндөн баласын болсо жакшы жакка алып барып атканын же жаман жакка алып атканын өзү билбей калат. Мисалы үчүн бул жерде биз бир окуяны айтып кетейин. Бир баланын, бул жетим баланын атасы жок, бирок энеси бар болот да. Бул кичинекейинен баштап энеси болсо
эне болсо тарбия албайт, албетте бул атасы жок баланы. Бала болсо күндөрдүн биринде кошунасына жумуртканы алып келет, анан кийин болсо энеси ойлойт да, буну балам ушу кичинекей туруп ушу мага жумуртка алып келип ушу мени багып атат деп. Анан экинчи күнү тоогун урдайт. Анан ошентип ата энеси, апасы болсо аны болсо жакшы көрө берет да, бирок аны сүйөт да, албетте ал энелик мээрими бар. Анан ошо кийин болсо ошо кичинекей нерсеси болсо чоң нерсеге айланып, анан аны болсо элдер таанып, аны болсо өлүм жазасына тартууга алып келишет. Аны асайын дегенде баласы айтат да, мен ушу энемдин тилинен бир өө болсам болобу депчи. Анан энеси жакындап келгенде тилин тиштеп туруп жерге таштайт да. Анан элдер сурашат, сени ушу энең чоңойтуп баккан эле, эмне үчүн мындай кылдың дегенде, ушу тил мага болсо бул жакшы нерсени үйрөтпөй, ушу жаман нерсени өтүп, мен жаман ишке барып атсам да ушу тил күнөөлүү болуп, сен жакшы мени багып атасың деп, ушул тил күнөөлүү деп айткан экен. Ошол үчүн ал баланы болсо өлүм жазасына тартпай, аны озат кылган экен. Мен айтайын деген, бул кийим, бул жөн эле чүпүрөк да кийимди чечип алып кайта эле үстүнө кие беребиз. Азыркы бул жаштарга таасир кылган, бул биринчиден бул азыр болуп аткан интернет, кино, телевизордо көрүп аткан бүт нерселер. Азыркы жаштар биз каяктан билебиз, монтип жашына неме кийим чүргөнү менен интернеттен каяктагы жаман нерселерди көрүп атышат. Алардын баарын көрүшөт дагы, оюнда ойлонуп калат, ушуну кылса болот экен, башка өлкөдө деле кылып атышпайбы депчи. Бул кийим эмне, бул кийимди кийип жүрө беришет. Каалаган убакта чечип туруп үстүнөн кайра дагы башканысын кийип алышат. Кийим бул адамды эч качан кандай экенин айтып бере албайт. Бул кийим жөн эле чүпүрөк азыркы убакта. Ар бир эле баланын чүпүрөктүн мисалы мына азыр ночнушкачан жүрүп атат, туурабы көчөлөрдө? Ошол болобу, ночнушкачан жүрүп атат? Жок, ночнушкадан жүрөт, мейли кыска юбка кийет, бирок аны биз айта албайбыз да, ошо кыз барып туруп сойку болуп кетти депчи. Антип айтсак өзүбүзгө эле күнөө, башка бирөөнү биз жамандап атканыбыздычы. Ар бир адам жөнүндө жаман ой айтпаш керек, ал адамдын өзүнүн жан дүйнөсү бар. Ар бир эле балдар жамандап атышпайбы? Бул кыз кыска кийет, ал значит бул мындай сойку кыз депчи. Ал бала